Саламатсыңарбы балдар? Баарыңардын маанайыңар эң сонун болсун. Анда класстан тышкаркы окуу сабагын баштайбыз. Сабактын темасы эмгекчил кумурска аз жейт. Сабактын максаты эмгекчил кумурска аз жейт деген сөздүн маанисин түшүнөсүңөр. Сөз байлыктарын өнүктүрүүгө көнүгөсүңөр, эмгекчил болууга тарбияланасыңар. Сулайман Рыспаевдин эмгекчил кумурска аз жейт деген чыгармасын айтып берем. Кумурска эне Дондогой Сары менен Кымчабел уулун эрте тургузду да мындай деди: балдарым, бүгүн күн ачык, аба да таза. Эрте тамак ичкиле да ишке жөнөгүлө. Кымчабел тез эле ойгонуп тамак ичүүгө камынды. Дондогой Сары болсо ойгонгусу келбей атып араң ойгонду. Баары бир туруп ишке жөнөө керек эле да. Ошентип Дондогой Сары менен Кымчабел тамактанууга киришишти. Апасы буудайдын, таруунун, арпа менен сулуунун дандарын дасторконго коюп даярдап туруптур. Экөө алдына коюлгандардан шаша-пуша жей башташты. Кымчабел буудайдын данынан азыраак жеп, бир аз алча ширесин ичип өйдө болду. Ал эми Дондогой болсо буудайдан, таруудан жеп, алча ширесин көп жутуп алды да, тойдум деп корсагын сылап койду. Анан экөө үйүнөн чыгышып, чоң өрүктүн түбүнө келишти. Ал жерде балдар чаккан данектердин калдыктары көп эле. Анан ал жерден экөө өзүнө ылайыктап жүктү таап, Кымчабел тапкан жүгүнүн бирин жонуна, бирин тоголотуп алып жөнөдү. Дондогой болсо олтуруп калды. Эй, Дондогой Сары, кеттикпи? Деди артын карап. Дондогой болсо жүгүн көтөрө албай, онтоп зорго турду. Балдар, эмне үчүн Дондогой Сары жүгүн көтөрө албай жатат? Ооба, туура айтасыңар. Ал тое жеп алган, курсагын көтөрө албай жатат да. Сен бара бер, мен артыңдан барам деп калып кетти. Курсак ачканда гана данектин бир сыныгын көтөрүп үйүнө жөнөдү. Чыгарма силерге жактыбы, балдар? Жаккан болсо, бул суроого жооп беребиз. Кымчабелдин эмгекчил, ыкчамдыгы эмнеден? Кайсы кумурска силерге жакты? Дондогой Сары качан жүгүн көтөрүп жөнөдү? Ойлонуп, жооп бергиле. Үйгө тапшырма. Үйдөн Кымчабел кандай экен, Дондогой кандай экенин айтып бергиле. Сабагыбыз аяктады. Саламатта тургула, балдар.